баягы мындай популярдуу болуп кетти да акыркы убактардачы. Там неме буларды үйрөтпөйт да сагачы. Могул баягы 6 айлык курстар бар го. На самом деле 6 айлык курстар это уже компания не существует дегендейчи. Моментально там жок болуп кетет. Мындай башка да. Анан кийин келип туруп Кыргызстан тоже бир башка болуп калат бул жердечи. Бул что студенттерге керек деп. Кичинеден чоңойуп анан бац все заблокировать там ошо алып коет да. Ошого там ладно там бир статусуң бар, это чё. Буларды адамдар билбейт да көбү дедим. Университетте окутпайт да анычы. Сиз 2000-жылдары ошол Манас университетинде компьютердик инженерия багытында тапшырдыңыз да. Ошол мезгилде мындай интернет, технологиялар, же болбосо программисттер анча мындай популярдуу эмес болчу да. Сиз ошол кесипти кантип тандап калдыңыз эле? Манас университетинин мындай бир немеси бар эле. Өзүң адистикти тандайсың 5-6 тонну. Анан сенин балың кайсыга жетсе ошону окуп каласың дегендейчи. Меники ошол компьютерный инженерияга жетип калган үчүн ошентип окуп калдым да. А так сен айткандай баягы эмне окурумду билбейт элем дегендейчи. Ал жерде мен экономиканы тандадым, окшойт, финансы дагы тандадым, бухчет ошого окшогондорду тандагам да, баары эсимде жок болду. Но бирок компьютер инженерия дагы бар болчу. Мен өзүм как физик катары физика олимпиадаларга катышчумун. Тем республиканская чейин келип кеткем ошо физика боюнча. Анан эң эле жакын ушулар болчу да, математика, анан компьютерный инженерия. Окуп жатканда сиз ойлодуңуз беле, что компьютердик багыт, технологиялар биздин ошол алдыңкы 10 жылдарда мындай өтө актуалдуу болуп кетет экен депчи? Да, жок, аны вообще ойлогон эмесмин. Особенно могул компьютердун баягы сферанын өздөштүрүлүшү, мындай ушунчалык чоңоюп кетиши бул баягы Apple баягы iPhone бар го. Бүт приложениялары чыкканы, технологиянын көбөйгөнү, данныйлардын көбөйгөнү ошондон баягы мындай популярдуу болуп кетти да акыркы убактардачы. Мисалы где-то бир 10 жыл мурун алганда, 10 жыл деле эмес, бир 15 жыл мурун алганда мынчалык бир спрос жок эле да компьютерге. Ошо особенно могул приложенияларга чыкканда бум болгондо, technological boom деп коет ошолорду. Ошондой болгондо неме мындай канчалык мындай го баягы канчалык адис аз болсо ошончолук кымбат болот дегендейчи. Ошондой болуп калды да. Ошол сферага биз ошол убакытка туш келип калдык да азыр. Шүгүр. Мисалы мен бүтүрүп атканда там ошо петролный инженер деп коет, петрофизиктер. Ошолор баягы король болчу да ошол убакта, потому что бензин кымбаттап жаткан болчу, нефть кымбаттап жаткан болчу. Бизде ошол окууну бүткөндөн кийин көпчүлүк жаштар окууну дагы тереңдетип уланта бербейт да. Сиз ошол 2005 жылдары эле Америкага магистратурага тапшырып атасыз, андан кийин докторантурага тапшырдыңыз да. Ошону сиз өзүңүз максат кылып тапшырдыңыз беле? Жок, мен өзүм максат кылган эмесмин. Бул менин мамамдын таанышы. Ошол таанышы Хьюстонда болуп калып, өзү студент. Анан ал бул жактагы тааныш айтты, эжеме балаңызды жөнөтүп берейин деп. Ошентип жөнөт макул деп барып калдым ошол жерге. Анан кийин мамам барып эми доктор окуп кел, мен докторский эмнекени билбейм, макалаларды бүткөндө. Анан барганда ошолор там жардам берип, немеси кандай, эмнелерди окуш керек, кантип окуш керек, кантип барыш керек, ошолор жардам беришти. Анан ошентип там магистратураны окудум. Кийин бүткөндөн кийин балам мен сени магистратура окугум, баягы доктор бол, кийин пайдасы тиет дегенден анан кайра докторантураны окудук. Сонун. Сизде ошо компьютердик инженерия багытында кызыгуу Кыргызстанда жаралдыбы же чет өлкөдө окуп аткандабы? Ошол жакта жаралды го дейм. Ошол жакта баягы көрүп, программа кантип иштегенин көрүп дегендейчи. Көбүнчө баягы потенциал биле албайсың да, ал жерде мындай азыр болсо технология мындай өнүгүп аткан үчүн көрүп атасың, там программисттер көп айлык алып аткан үчүн у тебя там стимул есть да, ошол багытта жүгүргөнгө дегендейчи, ошол жака умтулганга. Ал убакта жок эле да мындайчы, там программист деген мындай средний эле болчу дегендей. Мындай өтө востребованный эмес эле дегендей, азыркыдай там мага кел, мен сага көбүрөөк төлөп берем деген нерсе жок эле. Биз просто бүтүрөлү бир неме дипломубуз болсун дегендейчи, доктор наук болсун дегендей, бир мамамдын айтканындай ошондой эле неме болчу. Мисалы электроникага өтсөм, электроникада эле калмакмын, или там математикада өтсөм, математикада эле калмакмын, потому что бир да мен үчүнчү багыт боюнча там эч кайсы багыттан информация жок да, азыр информация толтура.
ал убакта жок эле бизде там ошого насибимде компьютерный инженерия болуп калыптыр, ошону менен бүтүрүп неме кылып калдык дегендейчи, компьютер сайенс деп коет. Сонун экен. Эмеде ошол чет элдик өлкөдө окуп атканда акта билим берүү системасы дагы башкача да. Анан сиз өзүңүзгө кандай нерселерди үйрөнүп алдыңыз? Бул өтө мындай татаал суроо да, негизичи жооп бериш дагы баягы как жооп беришти деле мындай билбейм дегендейчи, чтобы политически не задеть никого дегендейчи. IT сфера бул кичине башкачараак да негизичи, потому что бүтүргөндө эми профессорлор бергендер булар көбүнчө эски маалыматтарды берет да, жаңы маалыматтарды бербейт. Ана компьютер немелер болсо, сфера булар постоянно өзүнөн жаңыланып турат, потому что конкуренция көп азыр данный момент. Ошого булар жаңы технологияларды колдонганга аракет кылат. Анан бүтүргөндө сен эски билим менен барасың, сени ишке албайт, ты должен переобучаться, да. Мен деле ошону бул жака келгенде вот буквально недавно неме кылдым да, байкадым, что мен университетти бүтүрдүм, у меня там магистратура американский и плюс докторантура американский, да, там неме, и при том, что компьютер инженер, компьютер сайенс боюнча, это билим, компьютер билимдер боюнча, там доктор наук дегенчи. Ну, бүтүргөндөн кийин дагы деле 6 ай, 8 ай почти мен даярдандым. Кечинде саат 9-дан, эртең мененки саат түнкү саат 4-кө чейин. Анан уктап, анан кайра 9-да ишке барат элем, кайра кечинде келип тамак жеп, кайра ошол эле рутин. Там 6 ай интенсивный. 2 ай почти мен резюме жаздым. Там неме, буларды үйрөтпөйт да сагачы. Баягы индустрия деп коет. Ошондогу билимдерди дагы үйрөтпөйт булар. Булар көбүнчө там 90-жылдары же андан мурдагы баягы основа система кантип иштейт, ошого окшогондорду үйрөтөт. 1-2 программаларды үйрөтөт, которые уже там в данный момент уже не используются дегендейчи. Кээ-бир нерселер да там полезный, но в основном мындай менин неме мындай байкашым боюнча Манаста үйрөнгөнүмдүн почти 80% бул эски же керексиз неме билимдер болчу дегендейчи. Мындай керексиз деп айтпайм, керектүү эле, бирок мындай актуалдуу боюнча керектин баягындай колдонбойт да, күнүмдүк колдонбойт дегендейчи. Ошону как-то немедей келди. Тарых, алар буларды и так деле 11 жыл окуп келдик мектептен, анан кийин келип университетте окуткан. Бул баягы баланын, окуучунун, ошол студенттин убакыты кетип калат дегендей келди да магачы. Там география, буларды интернеттен билип алат эгерде керек болгон болсо дегенчи, сразу жооп бергенге кереги жок. Ошол окуу убагында ушуга окшогон баягы азыркы в данный момент технология эмне ошолорду үйрөтүү деген ошондой кемчиликтерди көрдүм да. Особенно IT индустрияда. Там математикада, да, там формула, интеграл будет оставаться, там интегралом 100 лет, и был интегралом дегендейчи. IT-де азыркы үйрөткөн программа 4 жылдан кийин уже болду, он уже там старый дегендейчи, эч ким колдонбойт. Жаңысы усовершенствованный чыкканы дегендейчи. Аны болсо профессорлор көбүнчө там өзүн өздөштүрбөйт ошол боюнча. Потому что элестетсең баягы сен студентсиңби же профессорсуңбу дегендейчи, өзүңдү өзүң өздөштүрүп турушуң керек. Мисалы мен азыр качан ошол азыркыга чейин там почти 1-2-3 саат там күнүнө коротом, что өзүмдү мындай жаңы билимдер менен жаңылап туруш үчүн. Толтура интервьюларга кирем, башка компаниялар менен. Айтпайт да, аларчы сага сүйлөп бер десең, айтып бер десең айтпайт да. Ошого интервьюга кирем алар менен. Анан алар там башында айтып берет эмне кылгандарын, анан интервью кылат там 30-40 мүнөт, анан кийин аягында дагы бир 10-15 мүнөт убакыт берет сага. Эми сен сура деп. Ошондо сурап алам. Мисалы кээ-бирки досторума да көрсөтөм да, келип жанымда отуртуп көрсөтөм. Кимди интервью кылды түшүнбөй калдым дейт да. И ошентип өзүмдү билимди өздөштүрүп турат элем да. Азыр айтып атасызбы, көпчүлүк ошол окуу бүткөндөн кийин жумуш таап кетүү кыйын депчи. Анан кийин ошондой эмеге кырдаал болбош үчүн эмне кылыш керек? Кичине может быть неме багы, неме ошондой сектордо окугандарды, жок, ошондой сектордо иштегендерди, частный сектордо иштегендерди, эмнелерди кылып жаткандарды хотя бы келип туруп тест неме көрсөтүп, биз могуларды колдонуп атабыз, биз буларды кылып жатабыз, хотя бы балдардын ошол информациясы болсун дегендейчи. Мен вот 1-2 күн мурун эле ошо туугандарым, тааныштарым менен сүйлөштүм, ошол программист деп окутуп атышат, программист болом деп окуп атат, бирок
мындай карасаң окуган сабактарынын көбүнчөсү мындай керексиз деп айткым келбейт, но бирок ошол бунун специалист болушуна жардам салымы өтө аз тиет деген сыяктуудай дегендейчи. Анан мунун ата энеси берди да баланы университетке, балам программист болот депчи. Кээбирлери эми ошол билбейт да ал багыттычы. Анан просто кээ биркилер программист болот деп туруп эле окутуп атабыз деп атсаң, булар алып барып окутуп коет. Чыныгында ошол проблемага кайра чагылып атабыз да, то что бүткөндөн кийин кайрадан переобучаться этип, андан кийин кайра неме баягы убакыт коротуп, чтобы үйрөнүп да, чындыгында чын секторда эмне окутулат деп. Бул баягы 6 айлык курстар бар го. На самом деле 6 айлык курстар 4 жылдык бакалаврлардан көбүрөөк окутушат да, мындай көргөнүмдө. Потому что булар немени карайт да, эмнелер өтүлүп атат, эмнелер колдонулуп атат, кандай программалар колдонулат, ошолорду алып келет да, анан 6 айга мындай интенсивно үйрөтүшөт да. И ошого булар оңойчулук менен иш таап алышат. Но бирок мындай чоң позицияларга алып келиш кичине кыйыныраак болуп калат, потому что эми интервью кылып аткан адам карайт да. Баягы сенин кайсыл деңгээлде бүтүргөн, кайсыл немелерди бүтүргөн дегендейчи, баягы глубокий билими болбой калат дегендейчи булар, потому что булар программаны эле үйрөтөт, а бирок программанын астыңкы основасын, негизги маңызы бул университеттерде өтүрүшөт да. Университетте өткөн, бирок бул программаны үйрөтпөгөндөн кийин ошол неме болуп калат да, экөө неме такой биргелешпей калат дегендейчи. Бирөө теориясын билет, кантип иштегенин, а бирок практический жагын азыраак билет, ошого интервью өтө албайт. Интервью практический жагынан неме сурайт да сен. Ошого 6 айлык курстар көбүнчө иш тапкандарынын себеби да ошол. Сиз Америкада мындай эң алдыңкы компанияларда иштептирсиз, Facebook, Uber, Snap дегендердечи. Анан ошолорго жумушка орношуу жеңил болдубу сиз үчүн? Негизи буларга орношуу өтө неме татаал эмес. Негизичи, билген болсоң, бул процессте элестетсең, мен канча бир 10 жылдан бери иштеп келип жатам. Бизде 5 раунд интервью болот да. Ар бир 1 сааттан бир адам келет. Сенден 1 саат сурайт. В данный момент меникинде бирөө или экөө кодировка болот, экөө system design болот, бир behavioral дегендейчи, или бир launch болот дегендейчи. Көбүнчө архитектурный менин данныйсы. Мурда болсо 3 кодирование, бир архитектура, анан бир launch интервью деп коебуз, бет жөн эле суроо сурайсың 30 мүнөт дегендейчи. Ошол 10 жылдык знаниямды булар 5 саатта үйрөнгөнгө аракет кылып атат да. Баягы баардыгын 5 саатта айтып бере албайсың да, ичи тышына чейин. Ошого кээ бирки белгилүү эле бир нерселерди айтып беришиң керек да. Мисалы ошол дейли 20 суроо сурайт да. 20 суроонун бирөөсүн билбей калсаң, это получается сен 95% билесиң. Экөөнү билбей калсаң, уже 90% билесиң. Төртөөнү билбей калсаң, уже 80% билесиң. Туурабы? Ошондой болуп калып атат да. Ошо бир суроонун, баягы бир суроо жооп бере албаган сурооңдун немеси, салмагы өтө чоң болот да. Ошолорго жараша даярдансаң, мисалы, эмнелерди сураш керек, такалып калсаң эмне деп жооп бериш керек дегендейчи. Бул адам сурап атат да, бул компьютер сурап аткан жок. Ал жерде мындай туура жооп, туура ката деген жооп жок. Сен кантип подход кылганың. Менин көп интервьюларда, мисалы, мен чыгара албаган кездерим бар, но бирок интервьюер ошону мага макул берген күндөр бар. Потому что аракет кылдым, чыгарганга аракет кылдым, умтулдум. Бул ошого окшогон подходдор да. Сиздин неме өзүнүн бир жолдору бар, эрежелери бар дегендейчи. Мисалы, мен отуруп бул биринчиси, то что интервьюларга, толтура интервьюларга кирип үйрөнгөнүм. Силер эмне кылып атасыңар, кантип кылып атасыңар, ошол проектти сатыш керек дегендейчи өзүңдү. Мен, биз мындай кылганбыз, хотя кылган эмессиң, например. Зато детально билем ошону кантип иштегенин. Или менин командаларымдын жанымда бирөө иштеп аткандар өздөрүнчө сүйлөшөт да. Сүйлөшкөндө барып отуруп угуп, дагы детально кылып, билгенге аракет кылып, что я был деп. Анан барып интервьюда сураганда ушундайларды билесиңби десе, тигилер кылган да. Ооба биз компанияда кылганбыз деп айтып бериш. Ким откуда он знает, что тигил команда кылганынчы? Детально билем, ичи тышына чейин билем. Только я не разрабатывал это дегендейчи, 6 айымды короткон жокмун. 2-3 күнүмдү короттум. Алар менен детально отуруп, неме кылган дегендейчи. Ушуга окшогон баягындай мындай неме стратегический да, бул неме интервью өзү негизи стратегический. Мен Facebooктан канча
3 жолу приглашение алдым 2016, 19, 22. Мисалы Amazon'dan 4 жолу приглашение алдым 14, 16, 19, 20 и 22 эле. Ушундай болот. Google'dan 1 жолу алдым, Apple'dan, Uber'den 2 жолу, Snapchat'tan 2 жолу. Ошого окшогон мисалы буларды не то что там такой, о, мен өлү сонумун дегендейчи. Нет, мен өлү стратегичныймын дегендейчи. Булардын эмне сурагандарын билем. Потому что мен өзүм где-то 200ге жакын адамдарды интервью кылдым. Где-то 2000-3000ге жакын CV, баягы резюмелерди там өзүм көзүм менен өткөздүм. И мынтип билем да, баягы тонкость, как депчи, как там решается дегендей. Резюме деп калдыңыз. Ошо резюме адамдын жана визитная карточкасы болот да. Анан кийинки этапка өтүш үчүн ошо резюмеде эмне болуш керек? Резюме биздикилерчи ошол немеде интервью убагында эки нерсеге көп көңүл бурушпайт да. Почти убактынын 99%-ны да, эми даже 95 дегим келет, бирок 99 чындыгында көрөм да, мен тааныштарым менен иштешип жүргөндө убактыны баягы технический знанияга берет. Там как кодировка кылсам, бул кодирование бир баягы программаны, кодду жазыш үчүн 3 саат, 5 саат, 6 саат ошону үйрөнүш. А ошого окшогон 2000 суроо бар. Это очень много да, баягы билишиң керек дегендейчи. Ошого там убактыны билет, толтура убактыны билет, үйрөнөт. Там архитектура, эми бул баягы программисттер үчүн сүйлөп атам. Башка багыттар эмес там. Там data analyst бар, data scientist бар, DevOps бар, QA бар, automation бар. Булардын немелери эмес. Меники чистый баягы backend software engineer деген позицияларга. Анан ушуларга көп даярданат дагы. Анан мисалы баягындай кантип сүйлөшкөндү, behavioral деп коет. Ошону сүйлөшкөндө и плюс резюмеге көп деле убакыт бөлбөйт да. Кээбирлерин азыр, особенно Кыргызстандан баргандарды карасаң, эки барак да, бет немеси, резюмеси. Ичинде жок да, толтура нерселер бар дегендейчи. Эмне кылгандын ордуна компания эмне кылганын жазышат. Бул биринчи каталардан. Ошого окшогон толтура каталар бар. Вот айттым го мен сага, там 2000ден 3000ге жакын резюме там келет да, биздин командага там 100 неме резюме келет. Анан мен аны там айтам биздин рекрутерга, мога чалба деп. Аны 100 интервью резюмени карап чыккан, я же зарплату не буду получать, ошондон турабы. Карасам деле, карабасам деле менин айлыгым бирдей болот. Мне не интересно ошолордун бир-бирден карап чыккан. Ошого мен ар бир резюме там 5-10 секунд эле коротом. Карайм там эки барак сразу там дальше, потому что биздин компания как минимум там 1 миллион 200 миң адам тапшырат. Көп кандидат толтура. Кандидаттан ашык адам жок. Мисалы там Силиконовый долинага барсаңар. Ошого там 5-10 секунд коротом. Эгер жакшы болгон болсо, ошого там 20-30 секунд коротом. Мындай карап там темплейт шаблону там немеси болгон болсо, ичиндеги билимдери, немелери жакшы болгон болсо, потому что убакыт коротту бул адам дейсиң да ошол резюмеге. А беркилер болсо отуруп алып туруп эле уруп, согуп, анан эки барак кылып эле толтуруп салса, түшүнбөйсүң, окугум келбейт, не интересно ошону окуган, адына мындай бир-бирден дегендейчи. Муну баягы айтышат го, там 5-10 секунд коротушат, CV ошондой дегендейчи. Бул өзүм көрдүм да. Бизге дагы ошентип айтып аткан, жакшы CV-ни жакшы жаз, 5-10 секунд эле карашат дегенде мен ишенген эмесмин да. Янасам баягы эмнеге 2 ай CV-ни жаздым. Потому что мен CV-ни жаздым, тапшырдым 100 жерге. Эч кимиси жазбайт. CV-мде проблема бар. Бирдемке болсо хотя бы жазат эле да. Кандайсың? Анан сурагандан кийин, сен бизге не подходишь дейт да, жаман, эгерде өзүң жаман болуп, бирок CV-ң жакшы болсо. А бул жерде CV-ң жаман болбой, сразу чалбайт. Кийин анан өзгөртөсүң, кайра тапшырасың, анан кийин 1-2 жер чалат. Или там бирөө немеге. Анан дагы өзгөртөсүң, кайра чалат. Дагы өзгөртөсүң, кайра. Мисалы, мурдага караганда менин азыр тапшырганда мен көбүрөөк там адамдар мага жооп берет да. Ошентип үйрөнүп, это CV өтө маанилүү, бирок биздикилер эч неме убакыт бөлбөйт да ошо CV-ге, коюп неме кылып. Особенно мындай чет өлкөдөн, чет өлкө деген Америка чет өлкө болбой калат бизге, как нативный 18 жылдан бери болгон үчүн. Ошо Кыргызстан, Россия, ал жактан, бул жактардан келгендерден көрөм да, там CV-си чоң, толтура текст бар да, мындай жайнайт ичи дегендейчи. Булар автоматически эле фильтрируется дегендейчи. Ошол мисалы резюмеде hard skill анан кийин soft skill дагы жазылат эмеспи? Ошондо жанагы тандап атканда көбүнчө кайсысына көңүл буруп анан тандайсыздар? Көбүнчө техническийге карайбыз. Потому что биз эми технический жагынан, как это биздин сферада да, мен там software engineer сферада, ошол баягы технический жагын карайбыз. Эмнелерди кылганын карайм да. Основной там мисалы
эгерде бир адам там 1-2 жыл эле стажы болгон болсо, анда баягы кайсыл проекттерде иштен тышкары или ишке кирерден мурда кайсыл проекттерди кылган экен сыяктуудай. И плюс университетин карап коебуз. Университет көп деле значит этпейт. Кээде карап койсуң да, там эмне экен дегендейчи. А эгерде там 5-6 жыл адам иштеп аткан болсо, уже там иштеген ишин эмне кылыптыр, мунун там неме деп коет го, contribution деп коет го, ошонусу эмне болчу бул компания боюнча. Потому что кээ бирлер жөн отуруп алып туруп эле там отвертканы карап бирдемкени кылып отургандар бар да, көп деле иш кылбагандарчы. А кээ бирлер отуруп мисалы карайсың, бир адам ишке кирет, там 4 жылдын ичинде 2 жолу там повышаться этет да. Буну повышенияны ким берет? Жакшы иштеген үчүн берет да. Это уже там неме дегендейчи, доказательство, что сен катуу эшектей иштедиң дегендейчи, ошол жерге кирип алып туруп. Анан бирөө мисалы 5 жыл иштеп туруп, один и тот же позицияда болсо, что там делал как-то под сомнением дегендейчи. Facebook ошол компанияларына көбүнчө кайсыл өлкөдөн көп адамдар келишет иштегени? Индус китайцтер. Менин командамда там 31 адамдын 29-у китайц. Ал жакта IT багыты өнүккөндүгү үчүнбү? Ну, мындай карайлы да, по сомнению, бул жерден там мен канча там 1 миллиондон 2 миллиондон бирөө чыгып аткан болсо, ал жерде миллиард ошол эле масштабты көбөйткөн болсоң, там 15 000 адам чыгат дегендейчи. Бир кыргыз чыкса, ал жерден 15 там китай чыгат, 15 неме индустан чыгат дегендейчи. Көп, саны көп. Билимдер да күчтүү болот. Чындыгында мен мындай караганда, менен иштешкен индус китайцтер күчтүү, билими күчтүү. Ошол бир жагынан айтам да, ошол баягына Кудайым бизди кичине стратегичный жаратып койгон экен, баягы эми движение кылыш керек, бирдемке кылыш керек, эмне кылыш керек деген эффективный, как там минимальный зарплата менен максимальный эффект кылыш керек дегендейчи. Тигилердин мен байкашым боюнча баягындай мындай чыныгы да бирдемкени ишти полностью кылып көрсөтүп, эми ар кимиси ар кандай бар кезигет бизге окшогондор. Но бирок өтө күчтүү работягалар да аларчы. Сиз ошол 18 жылдан бери Америкада жашадыңыз, анан кийин жана чоң компанияларда иштедиңиз да. Ал жакта ар түрдүү адамдар ар кайсы өлкөлөрдөн келишкен. И ошол мезгилде сиз Кыргызстандын жарандары менен, кыргыздар менен ошол өлкөлөрдүн адамдардын айырмасын байкадыңызбы? Мисалы, кыргыздарда дагы ушундай нерсе болсо жакшы болмок деген ойлор болду беле? Как инженер катары иш байкалаптырмын, ошонучу эми баягындай асман менен тоодой бар. На самом деле баягы штат деле өзүнчө бир мамлекет го, баягы 50 мамлекеттин кошулганы да. Ар бир штаттын закону башка. Бир жерден алган водительский права экинчи жерге мындай өтпөйт дегендейчи, өзүң көчүп барган болсоң өзүң там водительский права алышың керек. Бир жерде доктор лицензияң алгансың, экинчи штатка барып перелицензировать этишиң керек. Өзүнчө бир неме да, ошол сыяктуудай эле ичинде эле өзгөрөт. Калифорнияга барсаң башкача, там Техаска барсаң башкача дегендейчи. Мен мисалы Техаста да жашадым, Калифорнияда да жашадым, азыр там Сиэтлде жашайм, Вашингтон штатта. Мындай башка да. Анан кийин келип туруп Кыргызстан тоже бир башка болуп калат бул жердечи. Силиконовый долина менен на самом деле жок да андай сферачы. Ал жерде мындай отуруп, кофейняда эле отуруп алып туруп бир чоң компанияны решать этип коюшат, ачып коюшат, жабып коюшат, бирдемке кылып коюшат дегендейчи, быстрый билим тез алып турат баягы Силиконовый долина. Ошого там неме Силиконовый долинаны биз айтып коебуз да, бул компьютерщиктердин меккеси депчи, ажыга бара турган ошол Силиконовый долина хотя бы 1-2 жылга баргыла депчи, ошол баягы кругозоруңар ачылат депчи. Мен чындыгында барганда ошол көп немени үйрөндүм да. Мен на самом деле 2015-те бардым, 2005-те кеткем, 2015-те ошо Силиконовый долинага бардым. Менин ошол 15 деле эмес, 1 жылда, почти 2015-тен 2016-а, 1 жылда үйрөнгөнүм, мен почти там аркада 30 жылда үйрөнгөнүм көп нерсе үйрөндүм да. Ушунчалык тез, динамичный и көп билим агып турат да. Практический жактан да, основной практический жактан. Адамдар мисалы Стэнфордко барып алып, сабакты угуп отурган жерден эле айтат да, мен муну кантип программа кылсам болот. Мисалы Snapchat'тын мисалы ушул да. Snapchat'тын жаралышы, например. Адам бала там андерград 88-жылгы бала, эми уже адам болуп калса керек. Барат, анан бир программа жазат да, баягы тапшырма сыяктуудай бар, ошондой бир проект жазат кичинекей. Жазганыңда ошол неме жоголуп кетсин депчи. Азыр биз WhatsApp'тан жазып атпайбыз, анан туура эмес болуп калып өчүрө коюп атабыз туурабы? А бул автоматически өчсүн депчи Snapchat'та. Бул что студенттерге керек деп.
потому что эжеке агай карай койсо что жок болуп калсын депчи, эмне деп жазышып атасың десе, ата энеси караса койсо жок болсун деп. Муну эч ким кабыл албайт. Мындай кылдым, өздөштүрөт, азыр канча бир 15-20 миллиард долларлык бир компания да. Кыргызстандын географиялык абалын караганда, мындай жакшы жерде жайгашканда, андан кийин Кыргызстанда деле ошол Силиконовый долина сыяктуу кылса болобу? Мүмкүнчүлүгү барбы? Да. Ал кайсыл жерден чыкты, что жакшы жер. Да, тоолуу аймак, там экологиябыз жакшы, андай мындай, да, там, бирок мындай технологический жактан как-то мен ойлобойм, что биз өтө сонун жерде жайгашканбыз дегендейчи, биз дагы деле чет өлкөлөрдүн влияниясындабыз дегендейчи, со стороны связи. Мисалы, биз көбүнчө кабелдер неме океандын астына өтөт да, толтура кабелдер бар, что бири-бирине баягында фибероптик неме деп коет кабелдер, ошол баягы быстрый немелер. Бизге жок да, алчы напрямую эч нерсе келбейт. Биз билбейм, через Казакстан алсак керек, билбейм анын точно информацияны, но биз точно немеден албайбыз, напрямую, мисалы, Америкадан албайбыз, через какой-то өлкөлөр аркылуу алабыз дегендейчи. Мисалы, самый эле простой мисал, мен Facebook'тан бул жака келгенде, меники автоматически доступтарым жабылат да, как это недружественные страны со стороны там интеллектуальной собственности деп өтүп кетет да. Типа, как биз Сирия, Либия, Йемен катары элебиз да, ошол неме баягы чоң корпорациялардын көзүнчөчү. Кичинекей компаниялар они могут позволить, там макул Кыргызстандан иштей бер деп коет да, бирок чоң компаниялар көбүнчө уруксат бербейт. Уруксат берсе да 1-2 айга эле уруксат берет дегендейчи. Не знаешь, немесini биле албайсың. Может, ошолорду жок кылсак, да, технологический хаб жагынан не вижу, да, необоснованный дегендейчи, что биз боло албайбыз дегендей, потому что технология арзан да, иттей арзан, бир компьютер болду, бүттү. Мисалы, там химияда биринчи болом десең, сага там миллиардтаган оборудованиялар керек, луч, там ошондой газ охранение, андай мындайлар дегендейчи. Или биологияда там тоже там высококачественный технологиялар керек, булар кымбат дегендейчи алып келиш. Да, ал сферада там жаткызышың керек, чтобы өнүгүшүң үчүн дегендейчи. Компьютерда эчтемке деле кереги жок да, компьютер эле керек, база знаний керек дегендейчи. Биз чип чыгарбайбыз, чтобы ошондой оборудованияларды. Ошого хаб болушуна эч тоскоолдукту көрбөйм да, Кыргызстандын мындай технологический хаб болушуна тоскоолдукту көрбөйм. Мисалы, Ирландия ошол Европанын технологический хабы да, потому что они там льготаларды кылып берген компьютерларга. Европада кымбат да немелерчи. Ошону ачып берген үчүн көп компаниялар ошол жерде да, чоң компаниялар ошол жерде. Там Microsoft, Amazon, Apple, андай мындайлардын баардыгы ошол жерде. Там Европада да офиси бар, но основной там Ирландияда деп билем. Азыркы күндө IT багыты, искусственный интеллект өтө ылдамдык менен өнүгүп атпайбы? Ошол эле ChatGPT бир аз мурдун эле пайда болгон. Ал мындай программа жазган коддорду жазып берип атат да. Ушундай тенденциялар көпчүлүк үчүн андай жумуш орундарын, андан кийин программисттерди жумушсуз калтыруусу мүмкүнбү? Бул ChatGPT мен немем да, мындай көз карашым ChatGPTге ошого окшогондой искусственный интеллекттин баягы бул биздин жашообуздун ыңгайлаштырыш үчүн кылынган нерсе да, баягы репетитив деп коет го, кайра кайталанган нерселерди что бир адам кылбасын, автомат бирдемке кылсын дегендейчи. Ошого мынтип карабайм да, потому что да, бир сфераларды жабат. Ну, я думаю, что жаңы бир сфералар ачылат деп ойлойм да. Баягы 2 адам иштен жок кылгандан кийин 5 адамдын ишин жаңы ачып берет деген ошол үмүтүм бар да. Чынында ошондой болуп келген да, көп эле нерсечи. Мисалы, Uber да, там мен Uberде иштегенде, мисалы карайсыңар, таксисттер мурда 50.000 таксист болчу, 50.000 таксисттен ошо кымбат немелерге алчу, ошо лицензияларды. Не кылды, жокко чыгарды аларды, уже невыгодный болуп калды таксисттерге иштегенге. Но зато 250.000 Uber айдап атат азыр. 50.000 адам иштен чыкты, но бирок 250.000 иштен появляется дегендейчи. Мисалы, Amazon'дун чыгышы турабы? Amazon чыкканда, андан мурда толтура магазин, Америкага барсаңар, толтура магазиндер менен иштечү да, андай локальный или там чоң дегендей. Азыр карасаңар, көбү там обанкротились, потому что Amazon чыккан үчүн. Да, көбүнүн иши жок калып калды. Ну, бирок азыр ошол жерде ошол продавецтер канча бир 200.000-300.000 болгон болсо, ошолордун канча бир там 250.000 обанкротились, 80-90% десең. Бул жерден Amazon'дан сейчас очень многие продают, там 5 миллионго чейин, наверное. Билбейм, точно немесин билбейм, но могул жерде жабылгандын 10 эсе көбү там уже Amazon менен иштеп атат.
Это не только баягы саткандар, доставка дагы. Мисалы мен дагы өзүм тестировать этип көрдүм ошо доставканы. Мисалы көп адам тестировать этип атат. Ошо иштейт, ошону менен жандын баккандар бар мисалы. Это получается, да, бирөө жабылды, 50 000, 100 000. А бирок бул жерден там 5 миллион адам неме ачылып кетпеди вакансия сыяктуудайчы. Ошол сыяктуудай эле көрөм да там, да, биздин инженерлерди, кээ бирки нерселерди жабат. А эгер отуруп алып туруп өзүңдү өздөштүрбөсөң, жаңылашпасаң, да, сенин ишиң жок калат, ошол ишсиз калып каласың. Бирок отуруп, а как можно ошону колдонгонго или там жаңы вакансиялар чыгат демечи, ошол менен колдонулган, ошолорду ошону өздөштүрүп иштеген болсо, бул это уже в 2-3 раза больше вакансий будет депчи. Да, там кээ бирки нерселер жокулат, а бирок кээ бирки нерселерди ачат, которые эми жакында көрөбүз, буюрса ошондой кандай бир немелер ачылат, областтар ачылат экен дегендейчи. Это в данный момент мен баягы көп убакыт коротпогон үчүн кантип адамдар колдонуп атат экен. Билем, то что там кээ бирки нерселерди автоматизировать этип атканын. А бирок мындай жаңы областтарды көрө элекмин да. Ошо мурда ар кандай пикирлер айтылган болчу. Эгерде искусственный интеллект өнүгүп кете турган болсо, анда адамдардын жашоосуна мындай адамдар көбүнчө жалкоо болуп калат, андан кийин регресске кетет деп айтышкан да. А сиздин оюңузча ошондой болдубу же тескеринче адамдар убактысын мындай өздөрүнө бөлүп баштадыбы же кандайдыр бир өнүгүү болдубу алар үчүн? Ушундай технологиянын чыкканы негизи баягы адамдын өнүшүнө жол ачат экенин ойлойм да менчи. Мисалы немени элестетсек эле, ошол баягы эгин эгүү боюнча да, өзүң отуруп бир пияз эккен болсоң, аны карашың керек, чөбүн оттошуң керек, казышың керек, суу карышың керек, андай мындай кылышың керек. А эгерде отуруп туруп ошону автоматизировать этип салган болсоң, сенин убактың көп калып калат, там ачып коесуң, суу жөмө кылып коесуң, тракторду аласың, неме кылып коет, топтоп коет тургандай. Көп деле убактың болот. Но ошол убактыңды, например, сен уже там башка нерсе эге аласың дегендейчи, картошка эге аласың, неме эге аласың, или там дарак, алма эге аласың. Ошол эле сферада, ошо айыл чарбада эле сен өнүгүп атпайсыңбы? Ошо технология мисалга башка нерселерди кылганга убактын бергени. А эгерде мынтип жалкоо болуп жатып калган болсоң, ама мен там, короче, бизнес планым пияз эккен, болду, эктим. Мурда там эртеден кечке иштейт элең, азыр болсо 10% ошол убактыңды коротосуң, 90% жаткан болсоң, да, ошол бойдон калып кетесиң дегендейчи. А бирок ошол 90% башка багыттарга ушундай эле немелерди колдоно алган болсоң, өнүгөсүң да. Менин көз карашым, жеке көз карашым ошондой да. Сиз компьютер инженерди бүткөнсүз да, андан кийин кандай мындай IT продукт болобу же Кыргызстанга керектүү эмени иштеп чыкмаксыз? Кичине кыйыныраак суроо да, бул в данный момент баягы кичине билим берүүнү, особенно IT сферада да, ошону өзгөртүш керек. Кантип неме кылсак, окутсак дегендейчи, балдарды, адистерди жетиштирсек, баягы эле айткан нерсени хотя бы ушуну там кичинерте алсак дегендейчи, адам бүткөндөн кийин хотя бы резкий ишке кире алса, ну ладно, азыраак мөөнөт менен кайрадан переобучаться этилбейбиз туруп дегендейчи, ошого окшогондорду киргизген жакшы болмок деп ойлойм да. Хотя бы баягы IT сферада, ошол IT баягы программист немелерди атпайбызбы, ушулар частный компаниялар в тесном неме сферада иштесе, неме биргелешип окутса дегендейчи. Потому что частный компаниялар улам тез-тез өздөштүрөт да. Могу чат GPT чыкты го, көбүркү компанияларга уже өздөштүргөн, ичинде иштеп атышат, кадимкидей иштетип атышат дегендейчи. Биздин образованияга киргени это уже там 10 жылдан кийин, 5 жылдан кийин, наверное, кирет дегендейчи. Потому что айлыгы ошону менен эмес да, продукция сатпайт да булар, компаниялар продукция сатат, бирдемке чыгарып сатат. Анан кийин муну аркада калып калсаң, Nokia'дай болуп каласың дегендейчи, или Yahoo'дай болуп каласың. Где они учатся дегендейчи. Сиз кыргыз макалдарын өзүңүздүн жанагындай компьютердик тилде колдонот экениңизди угуп калдык. Ушундай эмеге ой кайдан келди эле? Университетте окуп жүргөндө, баягы докторантура кылып жүргөндө көргөн элем да, баягы бир орус академиктер ошол илгерки там формулаларды компьютерге алып келет эле да, анан кийин бум болуп кетет эле да, ошол бүт нерселерди колдонуп кетет эле. Көп статьялар, көп конференцияларга чакырышат эле. Анан кийин мен ойлойт элем, ушундай мен дагы орустардын баягы илгерки формулаларын алып келсем дегенчи. Потому что математикада или там физикада колдонулат, но может быть компьютерде деле колдонулат дегендейчи. Все-таки жашоо окшош эле го, там органдар мисалы жаныбарлар, биздин керки аларда жүрөк, бизде жүрөк болуп калат дегендей. Ошондой сыяктуу может там физикада колдонулган, компьютерде деле колдонулат башка бир немеде дегендейчи.
ошентип ойлонуп жүрүп анан кийин байкадым чындап эле ошондой нерсе бар экен. Анан кийин мынтип ойлонуп эми сүйлөп атканда айтышым керек да баягы көп нерсе билем дегендей сыяктуудай. Анан мындай карап көрсөм биздин макалдар деле компьютерный инженерияда колдонулат экен да. Анан мисалы сүйлөп берип атканда там мону болсо биздин аксакалдар уже давно айткан депчи, компьютерный индустрияда колдонулат деп. Сиз кайсы макалдарды көп колдоносуз? Мисалы эми мен немеде колдонгон, баягы компанияда биздин тошто ушундай болгон деп туруп айтып бергеним, как метафора сыяктуудай. Мисалы көптү көргөн көл болот. Это там memory leak деп коебуз бизчи. Кичинеден чоңойуп анан бац все заблокировать, ошо алып коет да, памятти алып коет дегендейчи. Или ары чакканда ары деп коет. Биз баягы тиги бир жолу там проектти бир жолу болгон да магачы там баланын бир тааныш бала пятница күнү продукцияга чыгара коет, анан бац өлөт да бүт баары. И пришлось суббота күнү 5-6 бала экөөбүз там неме кылганга оңдогонго ошону. Кийин анан айттым да, буну бизде аксакалдар айтып келген, ары чакканда ары болот деп. Ошону сразу кылып, мындан кийин эч ким уже продукцияга койбойт да, коркот дегендейчи. Эми башка мисалы там немеден бир жолу бизге взлом болгон эле, там колоссальный жүргөндө ошондо там айтканда то, что баягы жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир-паста деп коет го биздечи, ошондой типа бир взлом баягы мынтип топтоп келесиң да, анан бац бир болгондо там акцияларың түшүп кетет да, уже компания не существует дегендейчи. Моментально там жок болуп кетет. Самый там простой элемент дегендей бул баягы чат GPT эле мисалы дегендейчи, это мисалы туура эмес катаны берип коет, бир эле суроого $100 миллиард кетип калды Google'дун ошол күнкү дегендейчи, акциясы түшүп кетти дегендей. Это самый простой мисал дегендейчи. А кээбиркилеринки там бир системаны курушат, анан кийин там бир жолу эле взлом болуп кетет. Все, нету, да, эта компания там бутуга турушу еще там время займет 10 лет дегендейчи. Баягы ошого там жаңы немелер чыккан, сфералар чыккан, там penetration testing, security, fraud prevention сыяктуудай дегендейчи. Анан просто мындай немеде бирөө прямой айткан бар, а бирөө болсо мынтип билимиң көптөй болуп айтып берген бар да. Ошентип айтып берсең, метафоралар менен айтып берсең, булар болгон нерселер, ушуларды мынтип колдонулса, ушул система уже бар го. Ошону как мы сделаем, можно сделать как неме дегендейчи, полный платформа сыяктуудай. Ушуну эле колдонуп деп. Потому что неме баягы проекттерди карасаң, биринчи там problem statement или там TLDR деп или context деп бир-эки сүйлөм эле айтасың да. Ошол сүйлөмдөрдү эле айткан мындай неме да, ыңгайлуу дегендейчи. Айтып атпаймынбы, мен стратегмин деп. Ошол стратегичный жагынан да. Ошол стратег болуу сиз кантип болуп калдыңыз эле? Мышлениеңизди же өзүңүздө бар беле генетикада же өзүңүз үйрөндүңүз? Болсо керек дейм да, баягы алма сатып жүрүп дегендейчи, бирдемке сатып жүрүп дегендей. Өзүңдү анан кийин көлүп туруп, ана өзүмдү сатайын депчи. Билимиң аз, кантип сатасың? Уверенный болушуң керек дегендейчи. Уверенный болуш үчүн сенин толтура билимиң болушуң керек. Это как-то не по-нашему, да, там такой толтура отуруп азыр бүт баарын окуйм, жаттайм, анан кийин и ушуну айтып берем. Как-то нелогичныйдей келди мага да, такой. А как насчет мен мындай кээбирки жерлерди эле мындай үстүнөн билем, и айтып берем, что мен буларды билем депчи. Детальныга чейин айтып берем, но бирок эми келип туруп, макул ошону сен жаса десе билбейм дегендейчи. Ал үчүн Google турат. Но зато тигил билбейт, что мен билбейт экенин дегендейчи. Билет, что мен ошончолугун билет экенин деп. О деп туруп. Ошо меники как специализация, неме оптимизатор деп кетет да. Көбүнчө мен за последние канча бир 6-7 жылдан бери как оптимизация, системный оптимизациянын үстүнөн иштейм да. Как сделать так, чтобы минимальный затрата менен ошо максимальный эффект алыш керек дегендейчи. Көбүнчө биздин там сервистерди чыгат, там кымбат да. Или там мисалы в данный момент мага 10200 компьютер иштейт. Бир эле программаны иштетиш үчүн 10200 иштейт. Мен ошону кантип 700гө түшүрсөк болот, что там 30-35% ошол энергияны сактайбыз, компьютер сактайбыз, ресурс сактайбыз депчи. Это кымбат да, ар бир там байтты жөнөтүш, это деньги дегендейчи, физический. Мурдагы компанияда мисалы тоже немеде иштейбиз, клауд неме сервистер менен иштейбиз. Они труба заряжают. Мына AWS, GCP дегендер, они кымбат.
Анан как сделать так, чтобы немени ошол системаларды оптимизировать и малый затраты кылабыз. Или адамдарды тоже келет мага тоже ошондой немелер. Кайсыл проекттерде канча дегендейчи, канча адам кылышыбыз керек дегендей. Ошолор менен иштеп жүргөн үчүн со временем үйрөнүп каласың да, как делать так, минимальный баягы неме затрата менен максимальный эффект. Это как минимальный билим менен максимальный билим катары көрсөтүү сыяктуу. Көпчүлүк программисттер мындай көп сүйлөшпөйт да, түнүп болушат. Сиз ачык айрым экенсиз да, бул өзүңүздө бар сапатпы же жана айтишниктер түнүп болот деген бул жана эле стереотиппи? Ну эми ала кандай да, булчу билбейт экенмин, мен ошону эч байкалбапмын. Кимиси кандай дегендейчи, менин эми баягы ким сүйлөсө сүйлөп коем, ким сүйлөсө сүйлөбөйм, мага мынтип сүйлөп берчи деп айтпайм да, эч кимге зарыкпайм деле. Өзүмдүн кругум бар, тааныштарым бар. Кээ биргилери жогору, кээ биргилери ылдый, мен баарына бирдей көрөм. Немем жок меники такой, ой, биз программист, только программисттер менен жүрөлү. Менин жанымда финансист деле жүрсө деле ошол, жөнөкөй эле койчуман болсо деле ошол дегендейчи. Акыры бул жашоо да, бул эми как жалган дүйнө деп коебуз, келесиз кетесиз дегендей. Ошого ладно, бир статусуң бар, это чё? Для меня мындай немеде эмес да. И плюс билимди дагы мынтип неме шеер деп коет го, кыргыз сыяктуу, бөлүшүү жакшы көрөм. Сүйлөп бергенди жакшы көрөм чыныгында. Айтып берип, детально айтып берип, бирдемке болсо көп неме. Ошону билген үчүн көбүнчө мен афишироваться этпегенге аракет кылат элем да. Ошо бирөөлөр кел сүйлөп берчи дегенде сүйлөбөгөнгө аракет кылат элем. Но бирок могу билимди көргөндөн кийин то, что ушундай мындай ачык бар экенинчи. Биз сизди Facebook'тан отметка алалы деп пост жаратканда таппай калдык да. Сиз өзүңүз Facebook'та иштейсиз да, анан Facebook колдонбойсузбу? Жок, мен Facebook негизи мындай социальный немелерди, платформаларды колдонбойм да. Социальный эми WhatsApp эле колдоном в основном дегендейчи. А так и YouTube колдоном. Азыр жаңы баштадым, жаңы TikTok колдонуп баштадым, жөн эле көрүп, убакыт эмнелер бар экен деп, платформа катары. А так мен социальный платформаларды колдонбойм. Кызык бир история айтып берейинби, ошол Facebook аккаунт боюнча Facebook'ка биринчисинде эмес, уже экинчисинде тапшырганда менеджер сурады да, сенин Facebook аккаунтуң барбы дейт да. Анан мен эми прямой жооп берип атам да, резкий жооп берип, ал жерде резкий жок деп коюп атпаймынбы да. Кийин анан тигил жазып атат, уже все да, билесиң, что ты уже провалил, кийинки интервьюларга өтпө дегендей. Анан эмне кылсам экен дедим, анан айттым да, менин аялымдын Facebook'у бар, кээде колдонуп турам десем да, болбойт да, тигилчи уже жазып атат, уже все, те капут деп коет го. Отуруп анан макул эми бүттү деп коюп чыга берейин деп ойлоп аткам. Анан баягы бир жерден Кудайым оозума салып койгондой болду да. Анан токтосоң дедим, мен Facebook'ка тапшырып аткан жокмун да дедим. Мен дедим, Facebook это силердин бир продукцияңар, который адамдар билет. А бирок арка жакта силерди Facebook эмессиңер дедим. Арка жакта Instagram бар, арка жакта WhatsApp бар, арка жакта Oculus бар. Каякта бир новостиден окуп калгам, что Facebook Африкада интернет жайганга аракет кылаттыр, какой-то шарик-мариктер менен депчи. Айтып атам, аркада силер ушундай бир проект толтура билинбеген проекттер бар, Африкага интернет жайып атасыңар ушундайларды. Буларды адамдар билбейт да көбү дедим. Бирок булар ушунчалык күчтүү мышлениялуу адамдар кылып атат, инженерлер кылып атат. Мен ошолор менен бирге болуш тапшырып атам, ол продукция үчүн эмес десем, анан кийин асуну деп коюп, эмне жазып коюп дегендей. Эмне үчүн колдонбойсуз? Эмне үчүн колдонойм да? Адамдар менен байланышып туруу үчүн, балким нетворкинг. LinkedIn бар, например, дегендейчи, байланышың, WhatsApp бар, байланышың түздө-түз дегендейчи. Ал жерге WhatsApp мисалы түздө-түз, один к одному да, peer-to-peer дегендейчи, communication. А Facebook broadcasting да, бирөөнү коесуң, бүт адамдарга аудиенция болот. Это как типа privacy, privacy нужно неме кыласың да, жарыялап неме дегендейчи, өзүңдүн экениңди жарыялап башташың керек. А бирок эгерде жок, мен жөн эле колдонуп, аны кылбагандан кийин анын Facebook'тун колдонгонунун маңызы эмне сыяктуудай да, ошого мага кереги жок сыяктуудай. А сиз маалыматтарды жаңылыктарды кантип алып турасыз? Жаңылыктарды кантип окуп турам? Новостилерди окуйм,
кээ бирки жерлерге мындай subscribe болуп койгом, ошолор там немелерди маңыздарды айтып берет. Мисалы дүйнөдөгү Американын ичиндегини Google айтып берет. Google'нун өзүнүн subscription'u бар, там stories мынтип айтып берип коет да, немелерди, жаңылыктарды. Досторум боюнча маалыматтарды досторумдун арасынан баягы бизде gossip протокол сыяктуудай бар го, gossip деп коет го, бирөөдөн баягы 2 метр жылан, там 20 метр жылан болуп келет го, ошондой болуп келет, там бузук телефондо информациялар. Кээ ошонусу менен интересный да, сүйлөшүп отуруп. Маалыматты там Facebooктан ала койсом, булар менен эмнеге сүйлөшөсүң дегендейчи. Ну не знаю, мен көз карашым башка да. Мен ошол продукцияларды жасаганды жакшы көрөм, но бирок өзүм колдонгонду жакшы көрбөйм деген. Азыр ошол компьютердик сферада окуп жаткан жаштарга сиз кандай кеңеш бересиз? Көп окугула дейм, жаңы технологияларды окугула, өздөштүрүүгө аракет кылгыла дейм. Университет это силерге там базовый эле билимдерди берет, даже биздин базовый билимдерди билбей калышы мүмкүн дегендейчи, жетиштүү. Ошого там немелерди в первую очередь там резюме кандай жазылыш керек, ошону карагыла. Биздики кандай болуп атат там, биринчи там окуйт, анан резюме жазат, анан көрөт, что блин, көп нерсе кылбапмын дегендейчи. Ошону наоборот кылып дегендейчи, то что давай резюме жазайлы, үйрөнөлү, потому что мисалы сектор эмнени каалап атат, эмне азыр мода или эмнелерди кылып атат. Game programming, мисалы игровой программирование. Кой ошону менин CV-имде игровой программирование болот. iOS программинг, баягы Apple'дын там iPhone'дун программирование тоже кой, Android программинг тоже кой. Анан кийин ошого жараша там үйрөн ошолорду, проекттерди кыл. Бүткөндөн кийин что у тебя такой портфолио болсун дегендейчи. Мен ошо неме аларга кеңешим ошол, то что билим, ошол университет там эптеп эле бүтүрүп кетейли дегендей эмес дегендейчи. Кээ бирки сабактарда керексиз, чыныгында можете просто так неме забить дегендейчи, дегендейчи мындай айткандай. Кээ биркилер чыныгында там маанилүү, потому что ошол основа дегендейчи, core деп коет бизде. Ошолор там кичине көңүл булуп, калгандарында ошол беркиндей баягы частный секторда азыркы компанияларда эмнелерди колдонуп калганын үйрөнүп, анан ошого жараша там өзүн өздөштүрүү. Университетте окутпайт да анычы, ошого сен отдельно окушуң керек. Либо 4 жыл иш нерсе кылба, анан там 6 ай окуйсуң или там 1 жыл, 2 жыл иш издейсиң дегендейчи. Это просто так там 2-3 года убьешь дегендейчи. Анан кийин лучше ошону там совмести, потому что параллельно кете алат бул. Бирөөнү кыла албайсың дегендей жок. Одновременно кылып кетип каласың. Деп кеңеш берет элем. Сонун кызыктуу маек үчүн рахмат. Угуп койгонуңар үчүн чоң рахмат.